Assalamu alaikum урматтуу биздин Москва шаарындагы мекендештерибиз, жердештерибиз, арыбаңыздар туугандар. Ары бириңиздерге Алла тааланын мерими жана ырайымы болсун. Бүгүн бизде күнгө кайсы күн болуп калды аксырым? Күнгө экинчи күн, вторник. Экинчи күн, вторник, число 6. 5 март. 5 март туугандар, вторник күнү. Биз бүгүн буйруса таксырым экөөбүз ушундай максатта Портер средний кузов 2 грузчик менен лоч кылабыз туугандар. Лочто түнү жумуш кандай болот? Яндекс доставка тармагында бүгүн иншалла ошону көрсөтөбүз. Жумушка кечки саат 4:30 чыгып атабыз. 4:30 уже линияга чыктык, буйруса заказ күтүп атабыз. Анан иншалла сиздерге бардыгын көрсөтөбүз. Түнү иштесе болобу доставка тармагында же болбойбу? Анда биз буйруса бисмиллах бардык жакшылыктын башаты дегендей биз жумушту баштадык туугандар. Кеп. Майылогор болсо болду. Так, анан туугандар аккаунт боюнча айта кетейин. Бизде бүгүн приоритет 10 буйруса ремень для крепления брендинг, рейтинг, анан опытный водитель туугандар. Андан сырткары активность 30, рейтинг 4.92, уровень бронза. Бүгүн ушундай аккаунтта ночто жумуш кандай болот, Кудай буйруса көрөбүз туугандарым. Жаз дагы келип калды. Карлар эрип баштады Москвада. Мынакей туугандар, биз бул жерде заказ күтүп турсак, жердеш жамаатынан 2 адам, 2 водитель келип калды. Вообще чогулуп калдык ушул жерге буйруса. Туугандар, биз жумушка 4:30 чыктык. Саат азыр 5:30 болду. Ровно 1 саат. Пока что заказ жок туугандар. Себеби пробка башталып калды. Негизи пробка башталып калган маалда заказдар бир аз азыраак болот. Ошол себептүү дагы заказ жок болушу мүмкүн. Бирок бизде алдыда целый түн бар туугандар. Көрөбүз жумуш кандай болот. Урматтуу жамаат, Алла тааланын буйругу менен бизге буйруса биринчи заказ түштү 1 саат дегенде. Пробкада кетип аттык элек заказ издеп, заказ кыдырып. Бизге средний кузов без грузчик менен заказ түштү. Акырында көрсөтөбүз анан кандай болот. Келдик. Бул жерге келсек гүл магазин экен. Уже 8 мартта уже даярдыктар башталып тургандар. Мындай стеллаждарды жүктөп атабыз. Бул жака жүктөп атышат. Уже туугандар айта кетчү нерсе 7-8 март жумуш өтө күчтүү болот. Андыктан жумушка чыгып даярданып ишти баштасаңыздар болот. Sen toş boldun canım gönül nazına. Sensiz görkö geldi cazgı tente geldi cansız gündür öttü bastı süz yaştık bölündü. Calgı sele balçı var mansa üçün el turutunda kurmandı kaçalçı var. Жамаат буйруса биринчи заказды завершать этебиз. Канча менен жаап берет бизге? 2329 менен жапты туугандар. Бизге средний кузов без грузчик 55 километрге туугандар. Долгая поездка кылып берди, область экен. Средний без грузчик. Кеттик анда биз буйруса. Биринчи адрес диван жүктөп атышат. Средний кузов без грузчик болчу. Биз анда жолго чыгып бердик туугандар. Скатка барат экенбиз. 55 километр. Мындай да болуп турат туугандар. Өтө чоң пробка экен. Проспект Мира көчөсүнө бурулуш. Анан мен ушундай өзүмүн сөзүм бар. Биз Москвага пробкага туруш үчүн келген жокпуз, турабы? Биз иштегене келдик. Так что туугандар, тура түшүнөсүздөр. Окей, жамаат, буйруса экинчи заказды жаптык. Ушунча акча менен жаап берди. Будан бизге таза калганын азыр буйруса көрөбүз. Бизде деген 2 заказдан 4106 рубль болду. Бизге таза калганы Яндекстин комиссиясынан, парктын комиссиясынан сырткары. Бизде болсо саат буйруса 10 болуп калды. Буйруса жамаат заказды таштап, акырын шашпай, караңгылыкта Москваны көздөп жөнөп бердик. Заказ күткөнчө, Кудай буйруса, Кудай насип кылса, ушул жактан заказ карап алып кетебиз Москвага. Жамаат, Эскаттан келатсак, бул жакта биздин өзүбүздүн мекендеш, жердеш, таксист агабыз, баланын жарылып плюс жок турган экен. Жардам берелди, токтодук. Трассада туруп калдык. Туугандар, мынакей көптү көрсөк көл болот деген ошол. Бул жактан биз токтодук. Биздин күлүчүбүз жок эле. Бул жактан акабыз келип, таксырыбыз келип, кыргыздар машинасын токтотуп күлүчүн берип, ушул жерден буйруса машинасын ону берип атабыз. Таксырым эзип атат биякта.
Москваны көздөп кетебиз анан. Биз экинчи заказ таштагандан бери ожидание көп отурдук. Заказ күтүп, заказ жок болду. Кудай буйруса бизге азыр заказ түштү. Средний кузов, бир грузчик менен. Буйруса биринчи адреске кеттебиз. Кандай болот, не болот, канча менен жабат көрсөтөбүз буйруса. Туугандар, мынакей буйруса саат 12-ден 19 өттү. Биз болсо 3-чү заказыбызды алганы келдик. Ушундай салфеткаларды жүктөп, складка алып барабызбы? Аягында көрөбүз. Уже ачыгын айтканда уйку дагы келе баштады, туугандар. Бирок до конца добивать этип коюш керек, потому что бул айта кетейин туугандар, бул бүгүн биз эксперимент кылып чыгып атабыз. Грузовойдо ночто иштегени болобу же болбойбу? Акырында көрөбүз, акырында тыянак чыгарабыз анан. Туугандар, анан айта кетчү нерсе, бизде Telegram канал бар. Бардык айдоочулар үчүн Москва шаарындагы. Ошол Telegram каналдын ссылкасын ушул видеонун описаниясына калтырып коем, туугандар. Ошол ссылка менен Telegram каналга кошулуп, өзүбүздүн коллегалар менен баарлашсаңыздар болот, туугандар. Жамаат, анан бизде негизи эле бул водительдердин эмесин ойлогон. Биз 3-чү заказды жаптык, бирок 12-ден өтүп алган үчүн бул уже 6 мартка туура келип калды. Ошондо деген биз общий бул жактан 1624, кече мынакей 4107, ошондо деген 5700 акча таптык, туугандар. Саат болсо 1:30. Пока что ушундай акча таптык. Анан айта кетчү нерсе, туугандар, негизи бул ночко чыкканда 2 грузчик эмес, 1 грузчик болуп эле чыккан жакшы окшойт деп ойлоп калдым мен. Потому что биздин 2 заказыбыз без грузчик болду, бирөө гана 1 грузчик менен болду. 2 грузчик менен пока что заказ түшө элек. Заказ дагы түштү, туугандар, средний кузов без грузчик. Биз болсо алабыз, башка эмне кылмак элек. Кеттик анда. Так, туугандар, ночто неси жаман экен, ушуну айтып берип кетейин. Ночто пробка жок болгону бул чоң плюс экен. Пробка жок, нары бери таштайт экен заказдарды. Минустарынан коэффициент жаппайт, ошонусу минус. Анан заказдарды жанагы машина жоктугуна байланыштуу алыстан подачаларды алыстан да берип коет экен. То есть биз азыр мына заказды алып, мисалы үчүн 17 км алыстан берип койду бизге. 17 км алыстыктан биринчи адреске кеттибиз заказды, товарды алыш үчүн. Ушундай экен, туугандар. Бирок ночто күндүзгө караганда өтө жеңил экен, потому что нервотреп жок, пробка жок, спокойно. Анан заказ болуп турса эле ночто иш кылса болот экен. Туугандар, биз 4-чү заказыбызды жаап атабыз. Средний кузов без грузчик болчу, 1495 рубль менен жаап берди. 2 заказ менен 2733. Таракта бизде 6700 болду, туугандар. Саат 3-төн 16 өттү. Туугандар, бизде обед убактысы келип жетти. Обед кылалы. Анан өтө чарчап калдык. Чарчабадык, уйку келип калды, туугандар. Уйку келип калды. Анан буйруса бирок иште дагы улантабыз. Бүгүнкү планга чыгыш керек. Урматтуу жамаат, биз энергия алып тамактанып чыктык. Тамактанганча бизге уже заказ түшүп калды. Средний кузов без грузчиков. Буйруса алып анан кеттик. Коэффициент менен түшүптүр. Мен таксырымын айынан канча коэффициент экенин көрө албай калдык. Буйруса акырында заказ жапканда көрсөтөбүз. Биздин 5-чи заказ жаап атабыз. Бизге ушунча бир заказдан 2023 төлөп берди. Средний кузов без грузчик болуп чыккандар. Так, ошондо деген биз бүгүн 3 заказ менен бул жакта 4161, наракта дагы 4100 акчабыз бар. Ошондо деген биз 8200 акча иштедик данный момент. Бизде азыр коэффициент жанып калды, туугандар, ушундай көк-мөк болуп, кадимкидей обедтегидей болуп коэффициент жанып калды. Жумуш кандай болот көрсөтөбүз, буюрса дальше иштейбиз биз. Так, жамаат, биз акыркы 4-чү заказыбыз менен областка чыгып кеттик элек, Видное тарапка. Азыр бизге кайра маленький кузов 1 грузчиги менен Москваны көздөп, Москванын так ортосуна, Тверская улицасына
кайра заказ түштү. Эми аны алып алып буюрса азыр кайра Москваны көздөп жөнөп беребиз. Таң атканда жумуш башталып калды. Эскерте кетейин, бизде 5:30 болуп калды убакыт сааты. Буюрса Москванын ушундай областына келип калдык. Бул жак Москвага салыштырмалуу бир аз суугураак, бирок абасы таза туугандар. Таксыр уйку келдиби? Geldi, şimdi gitti gel pas. İşte Uyku geldi. Onu biröөнү алың анда. Uyku келбеш керек, главный. Бизде заказ бар туугандар. Заказга кетип атабыз. Бизде болсо күндүн шооласы чыгып уже таң атып баштап атат туугандар. Saat 6. Vakit kança gün bilir. Görüşün ama gelsin. Şumadı şey olur. Canım canasın, canım canasın. Так, туугандар, биз заказды жаптык. 1776 маленький кузов перегрузчик менен. Так, ошондо деген биз канча заказ кылдык. Бул жакта ошондо деген биз общий 9500 иштедик на данный момент. Ночка чыкканбыз, ушундай болду. Анан туугандар, айта кетчү нерсе, Москвада, Россияда жаңы 100 рубльдук купюра чыкты. Ушундай стилде экен, өзгөчө. Мынакей туугандар. Так, туугандар, бизге уже 7-чи заказ түштү. Средний кузов, без грузчик. Анан 150 коэффициент менен. Негидир бүгүн ночто только без грузчик заказ түшүп атат. Бир гана жолу бир грузчик менен заказ түштү. Бирок бизде 2 грузчик жарык туугандар. Кандай тиянак? Тиянак ночко 2 грузчик эмес, бир грузчик менен чыккан удобный болот экен. Андыктан ночко чыгам дегендер болсо, туугандар, бир грузчик менен чыксаңыздар, жумуш жакшы болот экен. Акырына дагы көрсөтөбүз, негизи в целом канча жаптык. Туугандар, бул жака келсек, бул жакта дагы гүлдөр экен. 8-мартка даярдыктар уже башталды. Бүгүн так, жамаат, биз заказды алып таштап атабыз. Бизге 1582 рубль менен жаап берди. Ошондо деген биз бул жактан 5 заказ кылдык. Так, туугандар, 5 заказ кылдык мынакей. Акчабыз 6594. Нарык жакта болсо бизде 4100 бар. Ошондо деген бизде азыр мынакей туугандар, дагы заказ түшүп атат. 3 точка экен, албайбыз, Бул бизге туура келбейт. Так, нарыкта бизде 4000 бар кечеги күнкүдөн. Мынакей, ошондо деген биз 10600, почти что 10700 иштедик туугандар. Жумуш пока ушундай. Саат болсо 7-ден 41 өттү. Коэффициент жанып атат. 8-мартка уже даярдык башталып тур туугандар. Кимде ким доставка тармагына негизи Яндекс иштеген болсо, уже 6-сы, 7-си, 8-и жумушка чыгып 3 күн ичинде жакшы акча чогултканы аракет кылып калыңыздар. Туугандар, бизге дагы заказ түштү. Походу саат 10-дорго чейин жумуштап окшойбуз бүгүн, Биздин 8-чи заказбыз, 8-чи заказ. Средний кузов, бир грузчик, 150 коэффициенти менен. Мынакей биринчи адреске келдик, заказ алып кеткени. Бул жака келсек, бул жактагы гүл туугандар. Только гүл. Бүгүн заказыбыздын жарымынан көбү уже гүл болуп кетти туугандар. Машинабыз дагы чарчады, өзүбүз дагы чарчап калдык, гүлдөрдү ташып жүрө берип. 8-март орустар үчүн өтө чоң майрам, биз үчүн өтө чоң киреше туугандар. 3 күн, 4 күн алдын ала жумуш жакшы башталды. Так, урматтуу жамаат, биз иш убактысын токтотуп атабыз. Айта кетейин, биз 5-нен 6-сына караган түнү 5-и 4:30 жумушка чыкканбыз, 6-сына караганда. Анан 6-сында жумушту саат 9-да токтоттук, бирок убактысы 9:30 видео тартып атабыз, парковкага келип токтотуп. Так, анан 6-сында мынакей туугандар, 7936. 6-сында ушул акчаны таптык. Анан бул жерде 5-инде
4107 таптык. Эми ортодо мындайча айтканда биз бир түндө 12 000 акча таптык. 12 000ден расход чыгарабыз. 12 000ден расход бизде 1,5 000 солярка болду. Андан сырткары тамак ашка 500. 2 000 чыгарып коелу. Ошондо деген водительге бир грузчик менен средний кузовда 10 000 таза калды туугандар бир түндө. Ушундай жумуш болду бизде буюрса бүгүн. Активность 46, рейтинг 492, уровень бронза, приоритет 10 туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, баардыгыңыздарга кутман таң туугандар. Ниет кылам видеону акырына чейин до конца көрдүңүздөр деп. Бизде бүгүн ночто Hyundai Porter машинасында средний кузовда 2 грузчик менен ушундай жумуш болду. Негизи биз бүгүн сиздерге 2 грузчик менен эч кандай болушун көрсөтөлү дегенбиз, бирок бир дагы 2 грузчик менен заказ түшкөн жок. Бир грузчик менен деле 2 жолу эле заказ түштү, калганы жалаң без грузчик болду. Мындан кандай тыянак чыгарабыз туугандар? Значит, ночко чыга турган болсоңуздар 2 грузчик эмес, 1 грузчик менен эле чыксаңыздар жакшы болот экен. Бир грузчик менен ушул мен буга чейин айткандай ушундай сумманы, ушундай акчаны тапса болот. Анан эң ыңгайлуу жагы туугандар, бул бүгүнкү биздин эксперимент биз үчүн өтө удачный болду, потому что бүгүн бир грузчик тарифинде иш кылдык десек дагы болуп калды, потому что 2 грузчик менен вообще заказ түшкөн жок. Анан ночто өтө жеңил болот экен жумуш. Пробка жок, башка проблема жок, жүктөр дагы жеңил, заказдарга бат-баттан барат экенсиз. Күндүзү ушундай иш кылган болсоңуз өтө катуу чарчап каласыз. Ал эми ночто болгон болсо анчалык катуу чарчабайт экенсиз туугандар. Бүгүн биз в целом общий соляркабыздын расходу 1,5 000 койдук. Ошол 1,5 000 ошол бүгүнкү түнгө жетип берди туугандар, азыркы убакка чейин. Өтө жакшы көрсөткүч болду деп ойлойм мен оюм боюнча. Анан негизи туугандар бул ночто иштеген доставка тармагынан ночто иштеген таксырлар болсо, водительдер болсо, туугандар комментарийга жазып коюңуздар. Негизи ночто жумуш кандай болот? В целом постоянно жумушта иштегендер. Анан бул акча азбы, көппү бир грузчикке, средний кузов портерге ночко. Сиздер чечесиздер туугандар. Буюрса кийинки видеолордо жолугушканча биз болсо уйкуга кеттик. Андан сырткары туугандар, баардыгыңыздарды Жердеш таксопаркына чакырам. Жердеш таксопаркынын комиссиясы 3%, моментальные выплаты, любой момент, любой убакыт бир чыгарышты 300 000 чейин чыгарсаңыздар болот, без ограничений туугандар. Анан бизде өтө сизге жагат деген үмүттөмүн. Жердеш таксопаркынын коллективи өтө уюшумдуу, өтө келишимдүү. Баардыгыңыздар күтөбүз. Таксопаркка уланыш үчүн ушул номерлерге жазыңыздар туугандар. Андан сырткары өтө баса айта кетчү нерсе туугандар, бизде машина жок. Бул автопарк эмес, бул таксопарк. Биз жөн гана подключение кылабыз. Биз машина арендага бербейбиз.